Биздин экинчи коногубуз өзгөчө инсан, өзгөчө жаш акын, жаш жазуучу Марлен Матназаров. Саламатсызбы, Марлен? Саламатчылык. Кош келдиңиз. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы буюрса. Жакшы, жакшы. Өзүңүз жөнүндө кыскача маалымат айтсаңыз. Бул жагы айткандай менин аты жөнүм Матназаров Марлен. Жакшы. Өзүм ошол Ош областынын Кара Суу районуна караштуу Сарай айыл өкмөтүнүн Эркин айылында туулгам. Жашым 21-де. Жакшы. Учурда Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын адвокатура жана юстиция факультетинин 3-курсунда билим алып жатам. Жакшы. Демек, мыйзамдарды жакшы билет экенсиз да? Колдон келишинче үйрөнүп жатам. Жакшы. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул Марлен ким деп жатсаңыздар, эмне үчүн чакырдыңыздар бул таңкы Кыргызстанга деп жатсаңыздар, ушул Кара Суудагы койчумандан 12 баян деген жомокту өзү жазган, бардыгын кыргызча 12 жомок, 12 жомок аңгеме жана ошону англис тилине которуп чыккан да. Ушул китепти чыгарышты, жакында эле китеп көрдү. Ушул жөнүндө кыскача маалымат айтып берсеңиз, Марлен, эмне себеп болду буну которууга, жомокторду жазууга дегендей? Негизи мен алгач чыгармачылык жолум бул ошол демократия лагеринен башталган. Бул демократия лагери ошол биздеги шайлоо системаларынын эл аралык фонду тарабынан уюштурулган. Анан мен алгач бирок ыр жазганмын. Андан кийин биз алгачкы жазган чыгармам бул 2014-жылы 17-июлда жазганмын. Анан ошол убакта мен мектепте да параллелдүү түрдө окуйт элем. Анан биз жанагындай предметтер аралык олимпиадаларга барып калабыз да. Анан мен кыргыз тилден барып калып, анан кандайдыр бир райондук баскычка келгенде мындай адилетсиздик болуп кетти да, жеңүүчүнү тандоодочу. Анан жанагы жерде мен 1-орунду алдым эле, алгандан кийин эле мага кайра 3-орунду алдың деп коюшту да. Анан мен ушундан кийин өзүнчө бир мындай ичим чыдабай, жүрөгүм чыдабай, анан ошол бир нерсе жазам деп, ошол кышкы каникулда 2015-жылы анан ушул 8 жомокту жазганмын. Кийинчерээк анан буга 4-5 жомок кошумчаладым да. Жомок деп калдыңыз, булардын арасынан эң өзгөчөрөөк болуп бир жомок бар экен. Эшектердин тагдыры деген. Бул эмне деген жомок, кантип жазылган, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эшектердин тагдыры жөнүндө бир угабылчы. Мен бул теманы тандаган себеби бизде айылда мисалы ата-энелер урушабы же болбосо балдарындай тил деп койгондо эшек дейт да. Мындай эшек деген нерсе мындай кандайдыр бир жаман нерсенин жышааны катары көрүшөт да. Ошого мен таң калам да. Мисалы эшек менен аттын айырмачылыгы эмнеде? Мисалы эшек атка караганда мындай кичине көрүнүшү начарраак болушу мүмкүн, бирок ал деле мындай жаман иш кылбайт да. Кара жумуштарды ат менен барабар кылат. Анан ошол себептен ошого мындай эшектерге эмне себептен эшектер өзүнүн авторитетин жоготкон биздин коомдо деген суроого эмне себептен биз дайыма ошол эшек деп урушабыз адамдарды деп мындай начар катары көргөндөн ошого жооп катары мен ушул кыскача уламыш катары жазгам да, жомок катары. Жакшы, жакшы. Анан бул 12 жомокту англис тилинде которуп чыгыптырсыңар. Бир жаңылбасам, Джон деген америкалык досуң бар экен, ошо экөөңүздөр, Ооба. Сен өзүңдүн айтууң боюнча Gmail'да отуруп алып жазышыптырсыңар, Процесс кандай болду, которуу процесси дегендей? Которуу процессин алып караганда мындай биз күндө которбодук, убактыбызга карап, ошол айрыкча ошол америкалык досумдун убактысына карап которуп турдук. Анан мен негизи өзүм англис тилин мындай жогорку деңгээлде билип өзүм которгон жокмун. Жанагындай Google Translate дегендей, словарлар дегендей ошолорду колдонуп отуруп анан которуп жөнөтөт элем. Ал оңдоп берет анан. Мындай каталар менен которуп жөнөтөт элем, ал мага оңдоп берет эле да. Бирок ал да ушул мен ойлогон деңгээлде ошол которуп беришке аракет кылды да. Демек сен айткан ойду ал дагы айтып берди деген сөздү айткың келип атат, Бул Джон жөнүндө айта кетсек, Канзас окуу жайынын профессору экен, Анан сен азыр жаш акын, жаш жазуучу болуп атпайсыңбы? Анан профессор менен иштешүү кандай болду деген суроо туулуп атат да менде. Негизи бизде мындай профессор же болбосо окумуштуу дегенде мындай улуу муундагы анан мындай жаш балдар менен мындай алысыраак мамиле кылган адамдарды ойлойбуз да. Бирок мен ошол чет мамлекеттик окумуштуулардын ошол мындай кичипейил, эң жөнөкөй адам болгонуна мындай баа бердим да өзгөчөчү. Себеби биз Джон менен иштешкенде ал мени ошол өзү ал
1968 жылы туулгандыктан биздин жашыбыздын аралыгы чоң эле да. ооба. Бирок ал мага мындай өзүнүн досундай, мындай жакын адамындай жылуу мамиле кылып, менин ар бир жазган каттарыма мындай жооп берип турду да. Мындай өзүнүн кичпейилдигин көрсөтүп турду да. Анан ошол себептен бизге иштешкенде мындай эч кандай тоскоолдук болгон жок. Мындай бири-бирибиз менен мындай достой мамиле кылып, которушуп, ошол өзүбүздүн ойлорубузду кеңири айтып, которуп чыктык да. Жакшы. Негизи көпчүлүк улуу муундагылардын айтуусу боюнча бул жомок жаш баланы, жаш наристени тарбиялоонун бирден бир куралы деп коюшат да. Бул сөзгө канчалык деңгээлде кошуласыз? Бул сөзгө эң негизги тарбия бул ата эненин тарбиясы болуп эсептелет. Бирок жомоктор бул ошол жаштардын өсүп келе жаткан балдардын дагында мындай эффективдүү түрдө тарбия алышына мындай өбөлгө түзүп берет да. Анан жомоктордун тийгизген таасири бир 10% же болбосо 5% болушу мүмкүн. Бирок канткенде дагы ошол жомок балдардын мындай аң сезимин белгилүү бир нукка бурушуна ишенем да. Бирок бул бир гана ошол китепте жазылган нерсе эмес, бул ошол жаш баланын өзүнүн кызыгуусуна дагы көз каранды да. Жакшы. Анан бул китеп боюнча кандай иш-чаралар болуп жатат да, кандай иш-чараларды уюштуралы деп жатасыздар? Негизи бул китепти чыгаруу идеясы ошол мен өзүм ошол Америка элчилигинин демөөрчүлүгү астында түзүлгөн English Access Microscholarship Program деген бар. Мен ошонун бүтүрүүчүсү катары ошол Lingua инновациялык билим берүү фондунун жардамы менен ушуну чыгарып, эми ошонун негизинде ошол биздеги мына китепканалардагы Америка бурчтарында ошол кичинекей презентация кылып, анан ошол жерге өзүбүздүн китебибизди, ушул китепти мындай калтыруу ниетиндебиз да. Анан буга чейин биз кече жакында ошол Кантка бардык. Канттагы Америка бурчуна барып, ошол башында мага окшогон ошол акция студенттерине ошол американец досубуз экөөбүз презентациясын кылып бердик. Ага ошол Lingua инновациялык борборунун билим берүү мугалимдери, ошол директору Гүлнара Назарбекова өзгөчө жардам берди. Ошол. Жакшы. Анан дагы алдыда кандай пландар болуп атат дегендей? Алдыда буюрса эми биз студентпиз да. Жанагындай экзамендер бүтүп калды. Эми буюрса практикабыз башталат. Ошол практиканын башталышынан алдын буюрса ошол 9-июндарда, 10-июндарда ошол Ош шаарына барып, ошол Ош шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы библиотекада Америка бурчунда мындай айтканда дагы ошол презентациясын кылып, ошол бул жерде жазылып турбайбы, Кара Суудагы койчумандан 12 байын депчи. Ошол себептен ошол өзүбүздүн жеке мындай Ош жергесине барып да ошол презентациясын уюштурууну туура таптык да. Бул китептин аты айтып тургандай эле Кара Суудагы койчумандан 12 баян деп айтылып атпайбы? Анан бул атты койгондо койчуман бул сизби же жөн эле бир каарманбы деген суроо туулуп атат да менде. Койчуман бул жөн гана каарман эмес, бул өзүм. Өзүңүз. Себеби мен жана сизге айтып кетпедимби, биринчи ошол өзүмдүн чыгармачылыгым башталганда, биринчи кырымды жазганда, демократия лагерине деп. Бизде демократия лагерине кабыл ала башталганда анкета толтурганбыз да. Анан ошол анкетаны мен кой багып жүрүп толтуруп, анан ошол жака туш болгонмун да. Анан ошондон кийин менин чыгармачылык жолум башталган. Ошол себептен эмнегедир бул койчуман сөзү ошол менин чыгармачылыгымды мындай өркүндөшүнө өзгөчө таасирин берди да. Ошол себептен бул жолу да ошол койчумандан 12 баян деп атоону туура таптык да. Негизи бул китепти атаганда мен жөн гана койчумандан 12 баян деп эле атагым келген. Кара Суудагы дегенди кошпойчу. Бирок мен ошол америкалык досумдун кеңешине ылайык ал айтты, эгер сен Кара Суудагы деп регионду атасаң, эгерде биз ошол мындай европалыктардынбы же америкалыктардынбы борбордук Азиянын чыгармачылыгына болгон кызыгуусу өтө жогору болот экен да. Анан алар ошол регионго кызыгат экен да. Ошол себептен эгерде сен Кара Суудагы деп атасаң, аларга да кызыктуу болот деп айтты да. Демек кийинчерээк мындай жазуучу болуп чоң ийгиликке жетишип калсаңыз, Марлен Матназаров эмес, койчуман жазуучу деп калса кандай болосуз деген суроо туулуп атат да. Негизи биз кыргыз эли малчылык менен дегендей өскөнбүз да. Анан
мен үчүн анын эч кандай мындай уят жери же болбосо башка жери жок. Бирок лакап ат деле сонун жарашып калат экен, койчуман жазуучу деп койсо. Ооба, мисалы анын эч кандай уят жери жок. Мен кубанмакмын негизи. Жакшы. Өзүңүз жазуучу болуп атпайсызбы? Анан жазуучу кандай китептерди окуйт болду экен? Негизи менин чыгармачылыгым менен тааныш адамдардын кээ бирки бөлүктөрү суроо беришет. Сиз кайсы китептерди окуйсуз, аябай көп окусаңыз керек депчи. Бирок мен анча деле китеп окубайм. Мына ошо негизи жазуучулар окушпайт. Ошо анча деле окубайм. Ошол мен эң кызыгып окуган чыгармам бул Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасын аябай берилип окугам. Анан Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романын ушул окуп жатып, ошо көзүмөн жаш акканга чейин окуп, анан өзгөчө таасир калтырганда, чет өлкөлүк дүйнөлүк классикалардан болсо көбүнчө ошол Джек Лондондун, Эрнест Хемингуэйдин чыгармалары абдан жагат да. Жакшы, жакшы. Анан өзүңүз бала чагыңызда, кичинекей кезиңизде сизди ата-энеңиз жомок окуп берчү эле? Ооба, негизи мени апаман да ошол тайнем өстүрүп чоңойткон. Анан ал мага дайыма ошол экөөбүз бош болуп калып, мындай тайнем менин сырдашым болчу да. Анан тайнем өзү да кээде мындай ыр жазып, ошондой уламыштарга кызыгып койгондуктан, мага ошол дайыма ошол өзүнүн өзгөндүк болгондуктан, ошол өзгөндөгү болуп жаткан окуялардан, ошол жердеги уламыштардан мага айтып берчү да. Анан мен бирок ал мындай кыскача эле деңгээлде айтып койчу, мындай бир 4-5 сүйлөм катарычы. Анан мен ошону өзүмө түйүп алып, кийин ошону мындай кененирээк кылып, белгилүү бир окуяны мындай чагылдырып жазат элем да. Жакшы, азаматсыз. Чоң рахмат Марлен келип бергениңиз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эгер каршы болбосоңуз, бул китепти жалпы челе көрүүчүлөргө конкурс кылып ойнотобу? Кандай дейсиз? Макул. Мына, урматтуу теле көрүүчүлөр, мына Койчумандан 12 баян деген Марлен Матназаровдун Жомоктор аңгемелери китебин сиздерге конкурс кылып ойнотконтобуз. Конкурстун шарты жөнөкөй эле. Экран алдында турган биздин WhatsApp номерге өзүңүзгө жаккан жомокту окуп бизге жөнөтүңүз. Биз ошону карап чыгып, бул китепти сиздерге тапшырмакчыбыз. Чоң рахмат Марлен, сизге дагы бир жолу келип бергениңиз үчүн, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Жалпы теле көрүүчүлөргө каалоо тилек айтып алсаңыз болот. Сиздерге айтарым, биринчиден ушул жерге чакырып, мени ушул элдер менен байланыштырып, чыгармачылыгымды тааныштырып бергениңиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Рахмат сизге дагы. Анан калай кыргыз калкыма айтарым, ушул жаштар эгер жаштайынан ушул китептерге кызыгып, жомокторду окуй башташса, алардын ошол билим деңгээли жогорулап, мамлекетибизге, эл жерибизге кызмат кылган эң мыкты жаштар болушуна ишенем. Жана ата-энелерге айтарым, ушул жаштарды мүмкүн болушунча жомок китептерин окутушка мындай өбөлгө түзүп берип, аларга жакшы шарттар түзүп берсе, биз ойлогон максатыбызга жетебиз.